2023-жылдын 12 айында Жалал-Абад облусунда маалыматтардын электрондук журналына жалпы 19505 материал катталып, кылмыштардын бирдиктүү реестрине которулуп, козголгон кылмыш иштеринин саны 3057-ни түзгөн. Алардын ичинен 1285 жазык иши соттун кароосуна жиберилип, былтыркы жылга караганда плюс 164-тү түзгөн. 12 айда жалпы өндүрүштө болгон 3348 жазык ишинен 2508 кылмыштын бети ачылып, кылмыштардын бетин ачуу 74,9%ды түзгөн. Кылмыштын бетин ачуу былтыркы жылга салыштырмалуу плюс 10,2%га жакшырган. 2023-жылдын 12 ай ичинде кылмыш иликтөө багытында өндүрүштө жалпы 2325 кылмыш иши катталып, анын ичинен 1691, тактап айтканда плюс 300гө көп кылмыштын бети ачылып, ачылуу пайызы 72,7%ды түзгөн. Кылмыштын бетин ачуу былтыркы жылга салыштырмалуу плюс 14,2%га жакшырган. Былтыркы жылы кылмыш иликтөө бөлүмүнүн ыкчам кызматкерлери Ички иштер министрлигинин Атайын багыттагы полкунун Жалал-Абад облусу боюнча Атайын операциялар отрядынын кызматкерлери менен биргеликте Камчы Асанбектин кылмыштуу тобунун 4, ар кандай кылмыштуу топтун 2 мүчөсүн кармашкан. Экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү кызматынын кызматкерлери тарабынан укук бузуу фактылары боюнча 1815 жаранга протокол толтурулуп, жалпы 6,912,000 сом айып төлөмдөр салынып, анын ичинен 6,633,500 сому, башкача айтканда 95,9% өндүрүлгөн. 12 айда милициянын аймактык ыйгарым укуктуу өкүлдөрү тарабынан белгисиз жагдайда жасалган кылмыштардын бетин ачууда 280 кылмыштын бети жеке ачылып, плюс 86га жакшырган. Ошондой эле былтыркы жылга салыштырмалуу плюс 12ге көп жолу кылмыштардын бетин ачууга катышышкан. Ал эми Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин негизинде жалпы 6996, плюс 1516га көп протокол толтурулган. Анын негизинде 7,979,400 сом айып төлөмдөр салынып, 5,519,100 сому, башкача айтканда 69,2% өндүрүлгөн. 2023-жылдын 3-февралында Кыргыз Республикасынын Ички иштер министри, милициянын генерал-лейтенанты Улан Ниязбеков жалпы элдин коопсуздугуна жана өлкөнүн ички коомдук тартиби мындан ары чыңдоо максатында 7 приоритеттүү багыт боюнча натыйжалуу иш-чараларды алып баруу тапшырмасын койгон. Биринчи багыт боюнча элге сервистик тейлөө көрсөтүү максатында Жалал-Абад облусунун аймагында 11 милициянын көчмө кабылдамалары бекитилген графиктин негизинде иш жүргүзүп жатышат. 2023-жылдын 12 айында милициянын көчмө кабылдамалары 1061 жолу аймактарды кыдырууга чыгып, 1802 жаранды кабыл алган. Алардан 1553 арыз жана кайрылуулар келип түшүп, анын ичинен 40 кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталган. Укук бузуулар жөнүндө 223 жаранга протокол толтурулган. Экинчи багыттагы Кыргыз Республикасында башкарууну санариптештирүү жана санариптик инфратүзүмдү өнүктүрүү боюнча иш-чаралар улантылып, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарынын, демөөрчүлөрдүн жана Жалал-Абад облустук өнүктүрүү фондунун жардамы менен 2023-жылы 6,813,739 сом акча каражатына 107 заманбап камера орнотулуп, Ички иштер министрлигинин ыкчам башкаруу борборуна туташтырылган. Азыркы учурда жалпысынан облус аймагында 495 камера иштеп жатат. Анын ичинен коомдук жайларда 341, дөмөт бөлүмдөрүндө, убактылуу кармоочу жайларда жана имараттарда 154. Жалал-Абад шаардык мэриясы тарабынан 5,500,000 сом акча каражаты бөлүнүп, 48 дана видео камералар шаар аймагына орнотулган. Анын ичинен 17си адамдын жүзүн таануучу камералар. Видео байкоочу камералардын жардамы менен 2023-жыл ичинде 16 издөөдө жүргөн атуулдар кармалып, 26 кылмыштын бети ачылган. Ал эми ички иштер органдарындагы иш кагаздарды электрондук форматка өткөрүү, электрондук коопсуздук мейкиндигин түзүү иштерин жүргүзүү алкагында кызматкерлер Зимбра жана Сет электрондук документ жүргүзүү системасы менен иш алып барышууда. 3-чү багыт боюнча Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы тарабынан Жалал-Абад облусунун шаардык райондук ички иштер бөлүмдөрүнүн башчыларынын сотко чейинки өндүрүш боюнча орун басарларына жана тергөө кызматтарынын башчыларына таза тергөө программасына туташтырылган ар бир кызматкерге өзүнчө логин жана паролдор берилген. Бүгүнкү күндө кыскартылган кылмыш иштердин жалпы саны 14871ди түзүп, анын ичинен 8661 иш таза тергөө автоматташтырылган маалымат издөө тутумуна киргизилген. 4-чү багыттагы ички иштер министринин талаптарын аткаруу жана өздүк курамга шарт түзүү максатында Жалал-Абад облусунун ички иштер башкармалыгында жыл башынан бери бир катар оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп, 4,3 миллион сомдук материалдар сарпталды.
Облустук ички иштер башкармалыгынын имаратынын алды тарабына 2 миллион 300 миң сомдук айнектер орнотулуп, өз кезегинде Жалал Абад шаарындагы заманбап имараттардын катарын толуктады. Жол боюна 20 түп арчанын туя көчөттөрү отургузулду. Имараттын 1-2, 3 кабаттарына туш кагаздар жабыштырылып, астына сары таш төшөлдү. Иш бөлмөлөрүнүн эски эшиктери алынып, заманбап пластик эшиктер коюлду. Ал эми экинчи имаратта жайгашкан тергөө кызматынын кире бериштерине жазуулар орнотулуп, эшиктер алмаштырылып, туш кагаздар жабыштырылып, сары таш төшөлдү. Экинчи кабатка көтөрүлгөн жерге кылмыш иликтөө бөлүмүнүн жазуусу жазылып, мурдагы жетекчилеринин сүрөттөрү илинип, оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Имараттын арткы жана каптал жагы, кампа тарабы сырдалды. Кызматкерлер окуу машыгуусун өткөрүүчү аятчага 60 тонна асфальт төшөлүп, жаңыдан сызыктары чийилди. Кыргыз Республикасынын президентинин 2022 жылдын 11 октябрындагы номер 197 жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө буйругунун негизинде Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгында коомдук кабылдама ачылып, заманбап техникалык жабдуулар, кондиционер, телевизор менен камсыздалды. Ошондой эле ОИИПтин онлайн жыйындарды өткөрүүчү бөлмөсү жаңыдан даярдалып, керектүү бардык техникалык каражаттар орнотулду. Ички иштер министрлиги тарабынан 5 миллион 174 миң сом акча каражаты бөлүнүп, Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгына жаңыдан жылытуу системасы ишке киргизилип, имарат курулган кезде коюлуп, эскилиги жеткен бардык жылытуу трубалары, меш алынып салынып, жаңылары коюлду. Азыркы учурда имарат ичиндеги температура жылуу бойдон сакталууда. 18 декабрда Кыргыз Петролиум компания жабык акционердик коому тарабынан Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын материалдык техникалык базасын бекемдөөгө жалпы 35 техникалык каражаттар берилди. Анын ичинен жогорку сапаттагы 15 даана компьютер, 15 даана принтер, 3 кондиционер, 2 түстүү принтер тапшырылды. Азыркы учурда Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын кайгуул күзөт кызматынын, медицина кызматынын жана ички иштер министрлигинин атайын багыттагы полкунун Жалал Абад шаарындагы өзүнчө ротасынын 4 кабаттан турган имаратын оңдоп түзөөгө 25 миллион 158 миң 800 сом акча каражаты бөлүндү. Азыркы учурда имараттын чатыры алмаштырылып жатат. Ошондой эле буга чейин жылуулук системасы киргизилбеген имаратка жаңыдан жылытуу системасын киргизүү жумуштары кызуу жүрүүдө. Жыл башынан тартып Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгына 34 даана автоунаа алынды. 24 апрелде облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнө жеке демөөрчүлөр тарабынан Kia K5 үлгүсүндөгү автоунаа тапшырылды. 28 апрелде ички иштер министрлиги тарабынан берилген Chevrolet Cobalt үлгүсүндөгү автоунаалар Сузак, Базар Коргон, Нокен райондук ички иштер бөлүмдөрүнүн нөөмөт бөлүмдөрүнө берилген. 3 майда Жалал Абадта өткөн улуттук көкбөрү оюнунун ачылыш аземинде министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМКнын төрагасы генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Жеңишбек Абитовго 2023 жылы өндүрүштөн чыгарылган Toyota Corolla үлгүсүндөгү автоунаа тапшырган. 8 майда ИИМге берилген автоунаалардын ичинен 2023 жылы өндүрүштөн чыгарылган Lada Granta үлгүсүндөгү кызматтык автоунаалар Жалал Абад, Майлуу суу жана Ташкөмүр шаардык ички иштер бөлүмдөрүнө берилген. 29 августта гарнизондук саптык кароо учурунда ички иштер министринин орун басары, милициянын генерал-майору Октябрь Урманбетов Аксы, Ала Бука, Каракөл, Токтогул милициясына 2023 жылы өндүрүштөн чыгарылган Chevrolet Nexia үлгүсүндөгү кызматтык автоунааларды тапшырган. 9 сентябрда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМКнын төрагасы генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын имаратында Mercedes Sprinter жана Toyota Corolla үлгүсүндөгү автоунаалардын ачкычтарын тапшырды. 26 октябрда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Жалал Абад шаарына болгон иш сапары учурунда 3 даана Toyota Corolla жана 4 даана Mercedes Sprinter үлгүсүндөгү автоунааларды облустук милицияга берген. 6 декабрда Чаткал райондук ички иштер бөлүмүнө жеке демөөрчүлөр тарабынан Lada Niva үлгүсүндөгү автоунаа тапшырылды. 2024 жылдын 2 январында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМКнын төрагасы генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев Сузак райондук ички иштер бөлүмүнө 12 автоунаа тапшырган. Алардын ичинен 9 Chevrolet Cobalt, 1 Mercedes Sprinter жана 2 Lada Niva үлгүсүндөгү автоунаалары. Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине караштуу мамлекеттик мүлүктү башкаруу фонду тарабынан Жалал Абад шаарынын Эркиндик көчөсүндө жайгашкан жогорку соттун административдик имараты Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнө өткөрүлүп берилди. Имарат өздүк курам жана демөөрчүлөрдүн колдоосу менен оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, 2,5 миллион сом акча каражаты жумшалды. Шаар аймагына орнотулган жалпы 51 видео камераны көзөмөлдөө үчүн
милиция бөлімінің кырдаалдык борборуна 2 монитор орнотулду. 2023 жылдын 30 ноябрында ачылыш азем өткөрүлүп, азыркы учурда Жалал Абад шаарынын милициясы толугу менен жаңы имаратта иш алып барууда. Сузак райондук ички иштер бөлүмүндө демөөрчүлөрдүн колдоосу менен бирдиктүү терезе борбору курулду. Милиция бөлүмүндөгү 21 иш бөлмөлөрүнүн эшиктери толугу менен алмаштырылды. Дөмөт бөлүмү ремонттон өткөрүлүп, райондогу видео камераларды көзөмөлдөөгө 2 даана телевизор коюлду. Учурда имараттын ички бөлүгүндө жана өздүк курам дене тарбия сабактарынан кийин жуунучу бөлмө, ажаткананын курулушу жүрүүдө. Көкжаңгак, Октябрь, Кызыл Туу, Барпы, Атабеков, Карадария айылдык милиция бөлүмчөлөрү демөөрчүлөрдүн колдоосу менен оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Жыл башынан тартып район аймагына 18 видео камера орнотулуп ишке киргизилди. Алардын ичинен 1 автоунаанын номерлерин аныктоочу, 5 адамды жүзүнөн таануучу, 8 360 градуска бурулуучу жана 4 стационардык камералар коюлуп, Ички иштер министрлигине 4 видео камера туташтырылды. Базар Коргон районунун аймагында 5 милициянын таяныч пункттары, Арстанбап жана Сейдугум айылдык милиция бөлүмчөлөрү толугу менен капиталдык ремонттон өткөрүлдү. Базар Коргон шаарынын автобекетинде милициянын таяныч пункты ачылып, оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, аймактык тескөөчүлөр кызмат өтө баштады. Талдуу Булак айыл аймагында 3 бөлмөлүү заманбап милициянын таяныч пункты ачылып ишке берилди. 5 бөлмөдөн турган Сейдугум аймактык милиция бөлүмчөсүнүн курулуш иштери жүргүзүлүүдө. Базар Коргон райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери окуу машыгуусун өткөрүүчү аянтчыга 45 тонна асфальт төшөлүп, жаңыдан сызыктары чийилди. Убактылуу кармоочу жай ремонттон өткөрүлдү. Азыркы учурда милиция бөлүмүнүн кызматтык бөлмөлөрүнүн эшиктери алмаштырылып, имараттын ичине сары таш төшөлүп, оңдоп түзөө иштери жүрүүдө. Демөөрчүлөрдүн колдоосу менен 6 даана компьютер алынып, кызматкерлерге бөлүнүп берилди. Нокен райондук ички иштер бөлүмүнүн имаратынын ички бөлүгү жана сырты оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Терезелери пластиктен жасалып, эшиктери алмаштырылды. Окуу бөлмөсү заманбап стулдар менен камсыздалды. Жазуулары жаңыдан жазылып, керилме шыпталар тартылды. Бардык электр чубалгалары алмаштырылып, кайрадан монтаждоо иштери жүргүзүлдү. Кызматкерлердин окуу машыгуусун өткөрүүчү жайга асфальт төшөлүп, сызыктары жаңыдан чийилди. Имарат алдындагы жер тилкеси айдалып, көрктөндүрүүгө даярдалды. Нөөмөт бөлүмчөсүнө жана убактылуу кармоочу жайына 12 даана видео байкоочу камералар орнотулуп, ийимге туташтырылды. Курал-жарак сактоочу жайга жана каржы чарба кызматына козголоң сигналдары орнотулду. Мындан сырткары Нокен райондук ички иштер бөлүмүнүн Бүргөндү аймактык милиция бөлүмчөсү толугу менен оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, мал базарга видео камера коюлду. Өткөн жыл ичинде Нокен районунун аймагына жалпы 30 видео камера орнотулду. Алардын ичинен 5 автоунаанын номерлерин аныктоочу, 4 адамды жүзүнөн таануучу, 2 360 градуска бурулуучу, 19 стационардык камералар. Учурда район аймагындагы коомдук жайларда жалпы 207 камера иштеп жатат. Майлуу Суу шаардык ички иштер бөлүмүндө бирдиктүү терезе борбору курулуп, шаар калкына кызмат кылып жатат. Кышкы даярдыкка карата Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинен 1 744 800 сом акча каражаты бөлүнүп, милиция бөлүмүнүн жылытуучу системалары толугу менен алмаштырылды. Жылытуу системалары жаратылыш газы жана электр энергиясы менен иштөөгө ылайыкташтырылган. Азыркы учурда милиция бөлүмүнүн имаратында температура жылуу бойдон сакталууда. Имараттын 1-2 кабаттары, нөөмөт бөлүмү оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Ошондой эле убактылуу кармоочу жайынын эшиктери жана сантехникалык каражаттары толугу менен алмаштырылды. Азыркы учурда коомдук кабылдама бөлмөсүн ачуу иштери жүргүзүлүүдө. Шаардык мэрия тарабынан жаңыдан коомдук алдын алуу борбору ачылып пайдаланууга берилди. Милициянын аймактык ыйгарым укуктуу өкүлдөрү коомдук алдын алуу борборунун мүчөлөрү менен биргеликте тиешелүү материалдарды карап баштады. Ташкөмүр шаардык ички иштер бөлүмүнүн кире беришине жана короосуна асфальт төшөлдү. Өткөн жылы шаар аймагына 360 градуска айлануучу 4, адамды жүзүнөн таануучу 1 видео камера орнотулду. Токтогул райондук ички иштер бөлүмүнүн короосуна коомдук кабылдама жана бирдиктүү терезе борборунун бөлмөсүн ачуу боюнча курулуш иштери жүргүзүлүп, дубалы тургузулуп, чатыры жабылган. Андан сырткары Алабел участкасында милициянын таяныч пункты ачылып, пайдаланууга берилди. Демөөрчүлөрдүн колдоосу менен жалпы 700 000 сом акча каражатына 3 даана IP камера, 9 даана компьютер, 4 даана принтер жана башка керектүү техникалык каражаттар алынган.
Аксы райондук ички иштер бөлүмүнүн короосундагы узуну 24, туурасы 13 метр болгон эски имараттын чатыры жабылып, өздүк курамга эс алуучу, машыгуучу жай жана мончо куруу иштери жүрүп жатат. Каражыгач, Коштөбө, Кызылжар айылдык милиция бөлүмчөлөрү косметикалык ремонттон өткөрүлгөн. Өткөн жылы район аймагына 3 даана 360 градуска бурулуучу видео камералар орнотулган. Ала Бука райондук ички иштер бөлүмүнүн 1 май аймактык милиция бөлүмчөсү демөөрчүлөрдүн каржылоосу менен 1 миллион 102 миң сомго капиталдык ремонттон өткөрүлдү. Өткөн жылы район аймагына 3 даана 360 градуска бурулуучу видео камералар орнотулган. Чаткал райондук ички иштер бөлүмүнүн арткы тарабына курулган кызматтык үй 10 бөлмөдөн туруп, узундугу 21, туурасы 11 метр болуп, ашкана жуунучу бөлмөсү менен курулган. Курулуш иштери Чаткал райондук мамлекеттик администрациясы, Канышкыя айыл өкмөтү жана жеке демөөрчүлөр тарабынан каржыланып, 3,5 миллион сом акча жумшалган. Ашкана, жуунучу бөлмөсү ысык сууга туташтырылып, бөлмөлөрдүн баардыгы жылытуу системасы менен камсыздалган. Азыркы учурда кызматтык үйдө башка райондордон келген 9 кызматкер жашап жатат. Алардын ичинен 3 кызматкер үй бүлө мүчөлөрү менен күн кечирүүдө. Чаткал районунун Курулуш айылындагы милициянын таяныч пункту 6 бөлмөдөн туруп, кызматкер жашап иштөөгө шарт түзүлгөн. Анын 3 бөлмөсүндө милициянын аймактык ыйгарымдуу өкүлү иш жүргүзөт. Ал эми калган бөлмөлөр уктоого, тамактанууга, жуунууга ылайыкташтырылган. Имарат ичиндеги баардык бөлмөлөр жылытуу системасына туташтырылган. Аталган имаратта Базаркоргон районунан келген кызматкер үй бүлөсү менен жашап иштейт. Бул таяныч пунктунда 2 кызматкер эмгектенип, Чаткал айыл аймагындагы 2 айылды тейлейт. Жер тилкеси Чаткал айыл өкмөтү тарабынан ажыратылып, курулуш иштери Ички иштер министрлиги тарабынан каржыланган. Чаткал райондук ички иштер бөлүмүнүн короосуна ардагерлер кеңеш үчүн жаңыдан кызматтык бөлмө курулуп, ичи жана сыртты ремонттолуп, эмеректер менен толукталып пайдаланууга берилди. Тогуз-Торо райондук өнүктүрүү фондунан бөлүнгөн 610 миң сом акча каражатына райондук ички иштер бөлүмүнүн имаратынын ички бөлүгү оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Көмүр кампанын чатыры толугу менен ачылып, оңдолуп кайрадан жабылды. Имараттын алдына брусчатка төшөлдү. Ички иштер бөлүмүнүн алдына милициянын генерал майору Токтожума Жээналиевдин айкели тургузулду. 5-багыт боюнча тазалануу, паракорчулукту жоюу иштери жүрүүдө. 2023 жылы мыйзамдуулукту сактабаган жана кызматтык тартипти бузган кызматкерлер 2022 жылга салыштырмалуу 12ге көп аныкталып, 638 түздү. 12 кызматкер ээлеген кызматынан четтетилип, ички иштер органдарынан 7 кызматкер толугу менен бошотулду. 6-багыт боюнча кызматкерлердин күжүрмөн кесиптик даярдыктарын жогорулатуу иштери жүрүүдө. Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыктары, Ички иштер министрлигинин талаптары, жаңыдан кабыл алынган мыйзамдар кызматкерлердин күжүрмөн кесиптик даярдыктар боюнча дептерлерине конспектиленип, өздүк курамга окуу сабактары өткөрүлүүдө. 31 мартта Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын демилгеси менен «Балдар биздин келечегибиз» кылмыштуулукка жол жок аталышындагы форум уюштурулган. Форумга облустук, шаардык, райондук мекеме ишканалардын жетекчилери, казыят, жаштар комитеттеринин өкүлдөрү, коомдук алдын алуу борборлордун мүчөлөрү катышып, жаш өспүрүмдөр кылмыштуулуктун алдын алууга багытталган лозунгдарды көтөрүп, жөө жүрүштөн өтүшкөн. Ошондой эле стендтер коюлуп, облус аймагындагы милициянын көчмө кабылдама унааларынын ишмердүүлүгү боюнча маалыматтар берилип, бейжик, төш белги сыяктуу форумдун логотиби түшүрүлгөн буюмдар таратылган. Жаңы жыл алдында жарандарга позитивдүү маанай тартуулоо максатында кызматтык автоунаалардын коштоосунда 2024 деген жазуу Жалал Абад шаарынын борбордук аянтына жазылып, коомчулукка жарыяланган соң, облустук милицияга элдин жакшы пикирлери айтылды. Азыркы учурда Жалал Абад облусунун аймагында коомдук саясий абал туруктуу жана милициянын көзөмөлүндө.